Эми биринчиден райымдан акча алып алыптыр деген бул баягы фейковый маалыматтарда атайлап ошо булар эл топтой албай атпайбы азыр. Жаштарды топтоп, жаштар чыкпай атат буларга. Бизде да маалыматтар бар да. Анан ошолорго эмне кылып чыгарыш керек? Мага против. Мага каршы эмне кылып чыгарыш керек? Аларга ушундай маалымат таратыш керек. Мына райымдан акча алып алыптыр, анан Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр десе, анан баягы ошолор үчүн революция болду да, туурабы? Анан биз ушун үчүн кылдык беле деп, анан жини келген жаштар топтолот экен да. Анан ага акча берсе, андан беш бетер топтолот экен дагы, 2000 сом, 3000 сомдон берсе. Мына ушул гана максатта булардын чыгарган сөзү. Мен райым менен да, Жээнбековдор менен да сүйлөшкөн жокмун. Анан дагы бир суроо бердиңиз, достукка топтоп алып, жана биримдик, аны муну деп атпайсызбы? Бардык эле партиялардын өкүлдөрү жүрдү, биринчиден. Экинчиден эми ошол сессия чогулуп атпайбы, жогорку кеңеш. Анан биз бөлөлүбү, сен биримдик келбе, сен бир бол келбе деп кантип айтабыз? Парламентте, бул парламент. Биз мыйзамдуу жолго парламент менен түшөбүз. Субаналиев окшоп барып басып алып, же дагы бирөө окшоп басып алып, баягы легитимсиз бар отурганда эмне пайдандан? Ал легитимсиз болгондон кийин сен эч кандай иштей албайсың, укугуң жок. Приказ чыгара албайсың, бирөөнү кызматтан алып кое албайсың. Сен мындай кыл деп тикеме-тике указания бере албайсың. Анын ошон үчүн легитимдүү жолго түштүк. Бардык парламент аркылуу түштүк мынакей. Анан ал жерде бая мыйзам таласына келишибиз керек да. Мен только мыйзам таласы менен кетип атам. Алар окшоп бая басып алып, эптеп бая бийлик алып, креслого жабышып отуруп калайын деген жокмун. Мына ал эми билбейм, мен таң калам. Мен карапайым калкка, ушу жаштарга, мына жаштар да ошентип айтып атат да көбүнчө, анан биримдик жүрдү. А эгер биримдик катышпаса, кворум болбойт, сессияда болбойт анда. Анда мен да бекибейт болчумун. Эгерде сен биримдиксиң деп, ал жерде эми бөлбөш керек болчу да, бөлбөш керек мына. Бул жерде азыр биз эскини унутуп туруп эле жаңы тез аранын ичинде кирип кетишибиз керек да. Иштеп кетишибиз керек мына. Эми андай эмелерди токтотуш керек. Бул ушак сөз. Эмне үчүн биз массалык маалымат каражаттарынан утулуп атабыз? Буларда акча Кудай ургандай көп экен. Миллиардтар бар экен. Андан сырткары эми өзүңөр билесиңер, мамлекетте кандай чоң ишканалар бар, миллиард бюджети бар ишканалар бар. Ошолордун дагы жетекчилери жардам берип атат экен буларга. Журналисттерди жалдап берип атыптыр. Бая кыйын тың журналисттери күчтүү сайттарды жалдап акча төлөп, ушуларга против иштеп берди. Анан ушуларды чыгарып атпайбы? Райым менен акча алып алыптыр, анан Жээнбековдор менен эме келишип алыптыр, райымдар менен келишип алыптыр депчи. Ошолор таратып атат. Менин журналисттерге bir 10 000 доллар, 20 000 доллардан акча берип, мени мактап, мени диги ушинт дегендей менин акчам жок бере турган. Мени карапайым калк, ошо соцсеттеги түшүнгөн элдер колдоп атат. А тигилер болсо тескерисинче кылып атат, ушундай маалыматтарды таратыпчы. Анан Жээнбеков боюнча, президент боюнча так айтып коеюн. Эгерде ал азыр өзүнүн арызын жазып бербесе, анда ал кетпейт, президент болуп тура берет. Ошон үчүн ал өзүнүн арызын жазып бериш керек азыр. Берем дептир, бир депутаттан айттырыптыр бүгүн. Мен өзүмдүн арызымды жазып берип эле кетейин деп. Ошол эң тез жолу, анан эң туура жолу ошол болот. А эгерде импичмент менен кетиребиз десе, анда 80 депутаттан кем эмес депутаттын добушу болуш керек. Анан депутаттар эле кетирип кое албайт аны. 40-тан кем эмес депутаттын сунушу менен кирет, анан ген прокуратура текшерет, анан кайра келет деген ушундай эмелер бар да. Абдан көп татаал жолдор бар. А эң оңой жолу өзүнүн арызы менен кетиши. Мен айттым, пожалуйста, жазып берсин, өзүнүн арызы менен кетсин. Баягы мындай толук кандуу бийлик иштеп кетиш керек деп. Мына ушундай эле, ушул эле мен болгондой айтып атам. Анан дагы бир жолу жаштардан өтүнөмүн. Ошол акча алып алып, эртең чыга турган жаштарга ушулардын акчасына алданып алып чыкпагыла. Булар силерди курал катары колдонуп атат жаштарды. Курал катары колдонуп атат. А силер эмне болуп кетерин билбейсиңер. Жооп берип кала турган, керт башы менен жооп берип кала турган ошолор болот. Сурабалдиева болот, именно. Ким эле фамилиясы? Токтогазиев болот. Анан Бабанов өз аркасында туруп алып Бокоевду жумшап атат. Депутат Бокоев болот. Полный жоопкерчиликти мойнуна ушулар алат. Эгер дестабилизация болуп, эки биякта да жаштар туруп атпайбы митингде. Эки жак
kagılışıp ketip, je bolboso uşul жерде bir birin-biri sayıp, biri ölüp, je bolboso nemede turgan bolsa, tolluk жоопкерчиликти moýnuna uşular gylebиz. Uşular gylebиz. Oşondukda men aytyp atam, jön gana mындай gelişimge gelip, men gelişimge barbayım degen jokmun. Dagы bir jol aytayım, bardygyna kıdırıp barıp attım. 3 gün boyu kıdırdım. Biyaka gel, tiyaka gel deyip, makul dedim, barayın. Kimisi eşmat çıkırıp atat, taşmat çıkırıp atat, bolup dur dep, 3 gün boyu günü tünü döp jürdüm. Oşon üçin uktaylıkmın. Hem bir nemege jolgo salıp alayın dep Rasulullah. Dagы bir jol aytam, переговорго келгиле. Kiming emne kalaysın? Oturalı, süйлöşölü.